Ар дайым ачык кабагым, дайым даяр сабагым, саламат эсенсиңерби, менин алтындай болгон балдарым. Талас областындагы Кара-Бура районунун Шекер айылындагы Төрөкул Айтматов атындагы орто мектебинин мугалими Арстанбек кызы Алтынай, 4В класс кыргыз тил сабагы. Андай болсо балдар, сабакты өтүүнүн алдында жагымдуу маанай тартуулап, маанайыбызды көтөрө алсак, төмөндөгү берилген көнүгүүнү көргөнүңөрдөй жасагыла. Алтын эрежелер: кол көтөрүп сүйлөө, кунт коюп угуу, көңүл буруу, ынтымакта болуу, активдүү болуу. Биздин бүгүнкү сабагыбыздын темасы жактама ата точ. Сабактын максаттары: жактама ата точ жөнүндөгү маалыматтар менен таанышасыңар. Туура тамактануу текстин окуп түшүнүүңөрдү айтып бере аласыңар. Тексттен жактама ата точторду таап, мисал келтирүү менен суроолорго жооп бересиңер. Эске тутууңар, ой жүгүртүүңөр, сөз байлыгыңар, сүйлөө кебиңер, билгичтигиңер өнүгөт. Туура, сулуу жазууга машыгасыңар. Текст аркылуу туура тамактануу жөнүндө ой жүгүртүп, тазалыкка, тыкандыкка, ден соолугуңарга кам көрө билүүгө тарбияланасыңар. Андай эмесе балдар, үйгө берилген тапшырманы бышыктап алсак. Ата точ деген эмне? Ата точ кандай сөз түркүмдөрүнүн суроолоруна жооп берет? Мисал келтиргиле. Аба ырайы темасында ата точторду катыштырып кандай жомок ойлодуңар? Суроолорго жооп берип, жаңы теманы баштайбыз. Азаматсыңар балдар. Андай болсо, туура тамактануу текстине көңүл буруп окуйбуз. Туура тамактануу бул эртең мененки, түшкү, кечки тамактарды өз убагында ичүү. Биздин тамак ашыбыздын курамында А, Б, С витаминдерин камтыган азыктар болуусу зарыл. Биздин дасторкондо жашылча жемиштер ар дайым болгону жакшы. Аларды таза жуугандан кийин гана дасторконго коюу керек. Дасторконго отурарда ар дайым колду самындап жууш керек. Мына ушул эрежелерди сактаганда гана менин, сенин, анын баарыбыздын ден соолугубуз чың болот. Жактама ата точ. Затты 3 жактын бирине таандык кылып көрсөткөн ата точ жактама ата точ деп аталат. Жактама ата точторго мен, сен, сиз, ал, биз, силер, алар деген сөздөр кирет да. Ким, кимдер деген суроолорго жооп берет. Жактама ата точ жекелик түрдө да, көптүк түрдө да айтылат. Мисалы, жекелик түрү: биринчи жак мен, экинчи жак сен, сиз, үчүнчү жак ал. Ал эми көптүк түрү: биринчи жак биз, экинчи жак силер, сиздер, үчүнчү жак алар болуп айтылат. Биринчи көнүгүү: тексттин акыркы 3 сүйлөмүн көчүрүп жазып, жактама ата точтордун астын сызгыла. Экинчи көнүгүү: жактама ата точторду туура коюп жазгыла. Үчүнчү көнүгүү: табышмактарды жандыргыла. Жандырмактары менен жактама ата точторду катыштырып, сүйлөмдөрдү түзгүлө. Төртүнчү көнүгүү: төмөнкү сүрөттөр боюнча ата точторду катыштырып, сүйлөм түзгүлө.
ден соолугуңарды чыңдоо максатында дене көнүгүүсүн жасагыла. Бешинчи көнүгүү жактама ата точ боюнча класстер түзгүлө. Алган билимибизди бышыктоо максатында балдар 6-көнүгүүдөгү макалдардын маанисин чечмелеп дептериңерге көчүрүп жазгыла. Үйгө тапшырма 7-көнүгүү. Көптүк сандагы жактама ата тоочтордун ар бирине 2 сөйлөм түзгүлө.